Дамир менен Үмүт Ош шаарында жашаган жаш интернационал үй бүлөлөрүнүн бири. Татар жигити менен кыргыз кызы мындан 5 жыл мурун баш кошуп, учурда бир баланын ата-энеси болушту. Таанышканыбыз ушу паркта эле болгон. Негизи бул паркта таанышып, мен машыкчу элем бул жерде. Эл катары эл чуркап, машык бул кыз мен машыкканыма кызыккан окшойт, таанышып сүйлөшүп калганбыз, номер алмашып. Мен да үйрөтүмчү аяк машайлы, чоң машайлы деген сөздөр болуп, анан ошол менен уланып кеткен. Бөлүк болуп. Мен таң атпай 5-те чогуу чуркачыбыз. Бул баягы мосттун алдында жаңы эме ачылган го, баягындай тренажерный немелер. Ошол жерге барып, кечки маал бекен, эртең менен бекен, кечки маал бекен, ошол жакта машыккан барып, машыкканбыз да чогуу. Анан бул дагы ошол жакта машыгат. Машину. Ошол бул чуркайм, ушундай деп эме кылды да, анан кийин спорт менен машыккан, мындай бир балдар менен иштейт экен, военный экен деп мен эме кылгам да, мындай дисциплинированный депчи. Анан ошентип экөөбүз сүйлөшүп, бири-бирибизге жакын болуп калдык окшойт. Анан чогуу ошо эртең менен күндө чуркап жүрүп эле жакындашып кеттик окшойт. Күндө эртең менен чогуу саат 5-терде чуркайт элек да. Спорттун аркасынан да, спортко кызыгып, Деле спорт менен. Ошо предложение кылды, үйлөнүп, чогуу турмуш куралы деп. Ата-энелер менен кеңешип, ата-энелер менен неме кылалы деп, анан ушинтип энеси келди, ушинтип анан бири-бириңердин тилиңерди табышып, чогуу жашашыңарга көзүңөр жетсе макул деди. Каршылык жок деди. Анан бунун апасы дагы эмне дейт экен деп мен ага кызык болгон, мага дагы бул апасы деле ошо. Экөөңөр мындай чогуу жашаганга көзүңөр жетсе, биз эми каршы эмеспиз деди да. Ката болсо да өзүң чечим кабыл аласың деген сөз менен болгон. Бирок кандай кыз алып атасың, кимди алып атасың деген каршылык деле болгон эмес. Тоскоолдук эч ким кылбады бизге. Кадимкидей эле кайненем ошо биздин жашоо шарты ушундай деп үй менен тааныштырды. Анан үйүнө барып кадимкидей эле, биздегидей эле, булар деле мусулман да. Келиндик кызматты кылдым кадимкидей эле. Анан эми биз шаарда иштеген үчүн бул жакта экөөбүз тең көп деле турбадык. Кичинекейимден интернационал болуп чоңойгом өзү. Окуган мектебим орус мектеп, окуган классташтарым дагы деле интернационал. Бардык эле улуттан бар эле классыбызда. Ошолардын бардыгы менен катташып жүрүп, бардык сатып жалтап калыптым мен. Кимде кандай салт бар, кимде кандай бул улутта койдун башын кандай берилет, булда эмне берилет, ошонун баарын жаттап калган үчүн моим уже даяр эле чоңоюп калыпмын да. Мындайча айтканда. Адам кандай чөйрөдө чоңойсо ошондой адам болот деген чын экен. Бирок менин чөйрөм аралаш болуп кеткен. Аралаш болгон үчүн бардык жактан жакшы нерсени кабыл алууга аракет кылганбыз. Эми башында мындай орустай эле көрүнгөн мага. Оруско деп ойлогом. Анан кыргыз мындай сүйлөшүп мындай эме кылып келгенде, анан кайра кыргызча да билет экен, анан өзбектер менен өзбекче сүйлөшөт экен, өзү айткандайчы. Орустар менен орусча сүйлөшөт экен. Анан мындай чындыгында мага жеңил эле болду да. Мындай деле бир тилден деле эме болгон жок. Өзүңөр көрүп тургандай так эле сүйлөйт кыргыз тилинде. Анан мындай айырмалай албайм дейм, баары бирдей эле да магачы. Аскер кызматкери болуп, биз деле ошо жардам берип турабыз. Ар кандай учурларда чакырып калат. Баягы адамдарда 5 күн иштеп, суббота воскресенье эс ала турган болсо, булар эс албай деле калган күндөр болуп калат. Анан ага деле макул болуп эле ошо колдоп келатабыз. Дамир Акбаров үйдө сүйүктүү жар, мээримдүү ата болсо, жумушта намыска бек аскер адамы. Ал учурда чек ара кызматынын квалификацияны жогорулатуу жана аскер кызматчысын кайра даярдоо борборунда эмгектенет. Саламатсызбы, Дамир мырза? Алгач сизге ыраазычылык билдирип коеюн, ушул биздин көрсөтүүгө тартылууга макул болгонуңуз үчүн. Ошондо сиз менен жакындан таанышалы биринчи. Саңара. Менин атым Акбаров Дамир, аскердик намым кенже сержант. Улутум татар, бирок таза кандуу эмес. Мен негизинен атам грамоталык татар болгон, бирок энем жактан араб аралашканбыз. Араб улутуна? Араб улутуна аралашканбыз.
өзүм туулган жерим Жалал Абадтан, Базар районунда туулгам. Ошол жерде төрөлүп, ошол жерде чоңоюп, өсүп, окуп, билим алып дегендей. Ушундай чоңоюп, аскер кызматына 2017-жылы күзүндө чакырылгам. Күзүндө чакырылгандан баштап аскер кызмат, нөөмөттүү аскер кызматты өтөгөндөн кийин мен келишим негизинде иштеп баштадым. Келишим менен иштеп баштаганыма 6 жыл болуп калды уже. 6 жылдан бери ушу аскер бөлүктө кызмат өтөп келебиз. Байкасам кыргыз тилин аябай жакшы сүйлөйт экенсиз. Бул мектепте окугансызбы кыргызча? Мен мектепте көбүнчө орус тилде окугам. Орус тил мектеп 9-класста аяктап, 9-класста аяктагандан кийин кесиптик лицейге тапшыргам. Кесиптик лицейде 1-курста аябай эле кыйналгам. Кыргызча сөздөр түшүнбөй, темаларын айта албай. Бирок эркек кишини намыс өлтүрөт дегендей, намыстанган боюнча кыргыз тилди жаттаганга аракет кылгам. Ошондо канча жашыңыздан баштап үйрөнө баштадыңыз? Ал кезде где-то мен 17 жаш болчумун. 17 жашта уже так сүйлөп баштагам. А ошол жер досторуңуз менен? Достор менен окуп, билим алып, китеп окуп. А кесиптик лицейде кайсы багытта окудуңуз? Кесиптик лицейде 3 багытта окугам. Тракторист, машинист, газ электросварщик, фермер, айыл чарба устаты. Кичинекейимден негизи кара жумуштарга, оңдоого, нерсени оңдоп иштетүүгө шыгын болгон үчүн ошо кесиптерди тандагам. Ана 2017-жылы аскерге чакырылдыңызбы? Аскерге 2017-жылы мен кесиптик лицейди аяктагам. Кайсыл жакта болдуңуз? Аскер кызматты кайсы жерде өтөдүңүз? Аскер кызматты мен Ош шаарында 2065 аскер бөлүгүндө өтөгөм. Ошол жерде 1 жыл кызматты, нөөмөттүү кызматты аяктап, кийин келишим негизинде уже кызыгуу болгон аскер кызматкери болушка келишим негизинде калгам ошо боюнча. Ошол жерде калып калдыңыз келишим негизинде. Бул жерде азыр эмне милдетти аткарасыз? Мен азыр Камсыздоо тобунун улук электриги болом. Бул жерде билим менен дипломум дал келген үчүн ушул кесипте мен кызматты ордуна коюшкан. Анда ушул жерде бүт ушул электрге байланыштуу нерселердин баарына сиз жооп берет экенсиз анда? Электрге байланыштуу кандайдыр бузулуу болсо же кандайдыр свет менен проблема болсо электр свет жактан ошонун баардыгын убагында жоюунун аракетин кылабыз өзүбүз. Бирок бул жерде чарба менен алектенет экенсиз, бирок эми аскер адам катары ар кандай кырдаал болгондо баары бир аскер кызматкери болгондон кийин баардыгыбыз милдетибиз ошо. Бар жокко кырдаалга даяр болуп, биз күн сайын дене тарбия машыгып, өз ден соолугун ошого даяр турабыз. Сиздин ушул аскер адамы болгонуңузга үй бүлөңүз кандай карайт? Каршы болушкан эмеспи? Мисалы армияга чакырылганыңызда деле каршылык көрсөткөн эмеспи? Армияга чакырылган учурда чынын айтсам военкоматка мен өзүм баргам. Жашым жетти, окууну бүттүм, кызмат өтөөгө даярмын деген. Мен атайынан кичинекейимден эле тандоону өзүм эркиме койгон. Эмне тандоо кылсаң биз сени колдойбуз. Өзүң тандооңу менен жашай турган адам сенсиң деген. Ошо тарбия менен чоңоюп, ошонун негизи мен армия аскер кызматынын кичинекейимден ким болосуң дегенде эле мен өзү аскер болом, же мындай болом. Негизги багытым аскер болом деген кыял менен чоңоюп келгем. Ошон үчүн сразу эле мен военкоматка өзүм жашым жетип, өзүм окуум аяктан өзүм баргам аяка. Үй бүлөңүздү колдогон. А сиздин бир туугандарыңыз да барганбы армияга? Мен бир туугандарым ден соолугуна байланыштуу кызматка чакырып албай калды. Бир тууганым бар. Экөөнүн тең ден соолугуна байланыштуу военкоматтан өтпөй калган. Медкомиссиясынан. Демек үйдөн жалгыз сиз ушул армияда кызмат өтүп, ушул жерде иштеп калыпсыздар да? Жалгыз өзүбүз болгон. Балалык кыял аскер болуу деген кыял менен чоңойгон экенбиз. Балалыкта кыялдандыңыз, анан ошол кыялыңыз ишке ашты. Сиз ойлогондой, сиз күткөндөй эле экен, бул аскер адам болуш кандай экен, түйшүгү да көп да, туурабы? Түйшүгү эми көбүнчө өзүнүн үй бүлөлүк түйшүк. Аскерлик кызмат биз күткөндөй эле болгон. Биз эми баягы кинолор көрүп чоңойгонбуз, аскер кинолорун көрүп
эми ал жерде ар кандай кырдаалар көрсөтөт. Бирок биз аскер болгондо кандай болот деген ойлор болгон эмес. Погон кийишти кыялданганбыз чынын айтканда. Форма кийгенде. Форма кийгенде, аяк бияка басканда, форма менен барганда адам форма менен бир жака барганда адам башкача көрүнөт. Аны биз уже кызмат өтөгөндөн кийин байкап калганбыз. Форманы кийип көчөдө маршрутка үйгө барсаң, маршруткада алар суктануу менен карашат, сыйлашат, көчөдө сый урматың болот. Эми форма кийүү бул суктануу мындай сулуу эле эмес, бир кандайдыр бир жоопкерчиликти да артат да адамга, Бул форманы кийгенден соң өзүң жоопкерчиликтүү болуп сезип баштайт экенсиң, албетте. Ар кандай учурга даяр болушуң керек. Бар жакта жашоо турмушта да өзгөрөт экенсиң. Дайыма бар жакка даяр турат экенсиң, үй бүлөнү да ошентип тарбиялап коет экенсиң. Тартипке салып, бар жакка ар кандай учурга даяр болушка даярдап турат экенсиң. Ушул жаш жигиттерибизди армияга келүүгө, бул жерде өзүнүн милдетин аткарууга мындай үндөйт белеңиз? Албетте, мекенди коргоо ар бир жигиттин өзүнүн аталуулук милдети. Бул жерде улут деген суроо да болбош керек деп эсептейм. Албетте, башка улуттагы адамдар биздин Кыргызстан армиясына кээде кездешет, бирок анчалык көп эмес. Албетте чакырып кетем. Өзүм келип, кичине эркектик намысту коргоп, көчөдө жүргөндө кызмат өтөгөм деген кеңир сүйлөй турган болуш керек. Улут армияда аны сөз менен уга элекмин. 6 жылдан бери армияда жүргөн болсом, сен башка улуттансың деген сөз болгон да эмес. Башка улуттан мындай экенсиң деп бөлгөн да болгон эмес. Менин тарыхым боюнча. Мага чейин да болбогон деп ойлойм. Неге дегенде бул армияда сен бир туугандайсың. Куралдаш бир тууган деген түшүнүк болот. Куралдаш бир тууган бири-бири менен улут бөлүп, улутсуз сен башка улуттансың, сен мындайсың деген сөз болбош керек деп эсептейм. Болбогон да менин тажрыйбамда. Ушул 6 жылдан бери ушул аскер кызматында жүрөт экенсиз. Мурдагы убактарга караганда бул жакта кандай бир өзгөрүүлөр болду? Мындагы жылга караганда мен 6 жылдын ичинде байкаганым, акыркы жылдары аскер кызматкерине көбүрөөк көңүл буруп баштады. Биз мен кызмат кылган учурда аскер кызматкерлер албетте кыйналчу. Турмуштан ар бир аскер кызматкер үй бүлөсү бар. Алар үй бүлө менен квартирага чыгат. Квартира жылдан жылга кымбаттайт. Айлык өспөй кыйналганын көргөм. Бирок жакынкы учурдан бери армия көңүл бургандан бери биз жеңил дем алып баштадык деген десек болот. Кандай шарттар түзүлдү сиздерге? Шарттар, үйлөр курулуп атат, айлык көтөрүлдү. Көңүл буруулар албетте жакшы эле болуп атат. Ошол кичинекейимден аскер адамы болгум келчү, кыялданчумун дебедиңизби? Ушундай сиздин патриот кылып, мекенчил кылып тарбиялаганга сиздин ата-энеңиздин да салымы болсо керек. Албетте ата-эненин салымы бул өзгөрүшсүз нерсе. Бар жакка ата-эненин салымы болмоюнча, ата-эненин колдонуу болмоюнча жетишпейсиң деп эсептейм. Кандай тарбиялачу сизди? Ошол мекениңе кызмат кыл дечүбү же кандай? Мен тарбиялаган учурда уулум колуңан ар кандай иш келсе, колуңан кесип келсе, сен ача калбайсың. Каалаган жериңде тирилиң өтүп кете берет деген тарбиям болгон. Ошондуктан мен кичинекейимден кара жумуш, оңдоо ошол нерсеге кызыгып, ошол нерсе менен алектенип, окуу жайында ошону аяктагам. Бирок кыялым аскер кызматкери болчу. Эми чоңойдум, ал турмуш тирилигим өткөн тирилигим дагы, кыялым дагы экөө бир багытта өзүнө алып кетти. Аларчы, алар аскер адам эмес беле атаңыз? Ата-энеңиз ким болгон негизи? Атам негизи өзү неме болгон, тракторист болгон. Ар кандай техникаларды оңдоо жүргүзүү нерселерди жасачу өзү эле. Үйдүн ичинде ар кандай нерсе бузулса, же бир нерсе жасаш керек болсо, эч кимди чакырбай эле ал өзү жасачу. Биз ошондой, мындайча айтканда, орусча айтканда, старый закалка менен чоңойгон балабыз. Апам деле үй кожойкеси болуп, үйдө болгон. Ошо старый закалка менен жүрүп, чоңойгондо аскер кызматкери болом деген менен спортко башка элем
ата мага башка нерсе керек, аскер кызматкерлер болот деген сөздөр болгон албетте. Албетте болгондо ата алдым аны да жазсаң болот, буну да жазсаң болот деген сөздөр менен чоң айткан дейм. Ошондо азыр эки багыты тең, бир сиздин кыялыңыз азыр экөө тең ишке ашып калыптыр да, Экөө тең ашып калган. Бирок эмне себептен ошол формага эле кызыктым деп атасызбы же чындап эле сизде мындай мекенди коргосом ошо деген ой болгонбу? Окуган жеримде көбүнчө патриоттук сезимдерди ойготууга басым жасашчу. Бизде ошол кезден эле көңүл буруп укканбызбы же өз жүрөгүбүздө болгонбу андай патриоттук сезимдер бат эле ойгонгон. Патриоттук сезим бул анан форма кийүү бул патриоттор, чыныгы патриоттор форма менен болот деген ой менен болгонбуз. Албетте чынында жашоону керек карасаң, чыныгы патриоттор бул формада. Ошол учурда аскерлерге көңүл бурулбаган учурда, айлык аз учурунда аскер кызматкери болуп иштегендер үчүн ошо патриот болгон үчүн иштеген деп ойлойм. Акчага кызыгып, жумушка кирип, же акча менен артынан чуркабай, ушу мекенди коргойм дегендер бул өзүнчө бир мындай айтсам эрк керек. Аскер кызматкердин негизи өзүнө балалыгынан патриот деп ойлойм. Анда мектепте эле сиздерге мугалимдер сиңирип койгон экен да, мекенчил болууга, патриот болууга. Ушу мекен деген сиз үчүн эмне? Мекен дегенде сизде кандай сезимдер болот? Мекен дегенде мен өзүм төрөлүп, чоңоюп, билим алып, ушул деңгээлге жеткен жерди эсептейм. Мекен дегенде албетте бул сыймыктануу менен кабыл алам. Өзүм башка өлкөдө өнүгүшүмө, башка өлкөдө жашоому элестете албай калгам. Ошон үчүн мекен мен үчүн бул ыйык нерсе. Мекенди эч кандай нерсеге алмашпайм. Мекен ата энем менен бирдей эле көрөм, ата энемден да жогору көрөм. Биз мекен үчүн аскер кызматына келген учурда ант бергенбиз. Мекен үчүн жанын берүүмө даярмын деген. Ошо антыбызга бекем болуп келебиз азыр учурга чейин.